Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле базары жоқ каналы. Бүгін 21 декабрь 2022 жыл мен Бишкек шаарына түштүк тарабы. Арча Бешикте жүрөм. Ушул жерден бир сатылуучу үй бар экен, ошол жөнүндө силерге маалымат берейин дегем. Биринчи эле болуп баруу жолун түшүндүрөйүн. Азыр мен турган жер Акмарал көчөсү жана Бадакшан көчөсүнүн кесилишинде турам. Сатылуучу үй ушул жерден бир аз эле түндүктү карай басып, сол тарапка бурулуп, кайра оң тарапка бурулганыңыздарда кыскасы 200 метр аралыкта Аккайын көчөсү 89 даректе жайгашкан. Анан бул жерден түшсөңүздөр Акунбаев көчөсүнө, чыгышты карай бассаңыздар Чортекова, түштүктү карай бассаңыздар түштүк магистрал жол болсо Южный магистралга бара аласыздар. Анан мектеп мынакей сатылуучу үйүбүзгө бир 200 метрдей аралыкта жайгашкан туугандар. Мына ушундай. Анан бул үйүбүз буга чейин 4 күн мурда чыгарылган болчу. Азыр видеонун жүрүшүндө көрөсүздөр. Ал 3 саатта эле сатылып, бирок алган адам задатагын берип, калган акчасыны бере албаганына байланыштуу, үй ээси кайра эле чыгарып берчи дегенине байланыштуу мен келип чыгарып аткан учурум туугандар. Мына ушундай. Анда эмесе мен сатылуучу үйгө карай жол алдым. Силер ылайыктан басып өз оюңуздарды комментарийге жазып коюңуздар. Мынакей туугандар, келүү жолун көргөзгөнчө, түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгарылышта сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул үйүбүздүн көчө тарабы. Көрүп турганыңыздардай темирден болгон ворота жана пескоблок менен забор кылынган туугандар. Көчө тарабы мынакей көчөлөр кенен. Анан жана видеонун башында айткандай эле түшсөңүздөр Акунбаев көчөсү, бул жакта жакын жерде мектеп. Чыгышты карай кетсеңиздер Чортековага бара аласыздар туугандар. Анан район жөнүндө деле айтсак, Арча Бешик негизинен жакшы район. Абасы таза, салкын дешет көпчүлүк. Дагы өз оюңуздарды комментарийге жазсаңыздар болот туугандар. Бишкектен көргөндөр деле көп болсо керек бизди. Анан ары эми калган маалыматтарды берейин туугандар. Суу, свет бар экен, центральный канализация бар, отопление, паровое отопление, көмүр менен жылыткан котел менен иштейт туугандар. Андан ары бул короосунун көрүнүшү, жердин аянты 3,6 соток, 3 жарымдан 100 квадрат көп, 4кө жетпейт, 3,6 соток туугандар. Жана бул жакта узун туурасы 10-12 болгон үйүбүз, жана бул жакта узун туурасы 5ке 10 болгон 2 этаж үй бар. Буга чейин бул жерге квартиранттар киргизген экен. Азыркы учурда бир аз үйдүн ички тарабын ремонт кылып, эч ким жашабаган учуру. Алды тарабы көрүп турганыңыздардай стяжка туугандар. Кошуналар менен болгон чек ара көрүп турганыңыздардай пескоблок менен забор кылынган. Ушундай туугандар. Тышкы тараптан утепление этилген беле, этилбеген беле ошону сурап турам. Утепление жок окшойт. Анан бул мынакей үйүбүздүн батыш тарабы. Кошуналар болгон чек ара. Бул 2 этаж үйдүн 2-нчи этажына мынакей бул жак менен чыгып кетсеңиздер болот. Мынакей тепкичтер. Бул 2 этаж үйүбүздүн стенасы бышпаган кирпич, жана бул 1 этаж үйүбүздүн стенасы бышкан кирпич. Бул арты тарабы, бул жакта үйдүн тарабында жатканы. Мынакей кошуналар менен болгон чек ара көрүп турганыңыздардай могу пескоблокко чейин болгон. Азыр бул жактагы эмени көргөзө кетейин. Мынакей бир аз ремонтко муктаж ички тарабы. Себеби жакында эле мондай канализациянын трубаларыны жана отопленияны, паровое отоплениянын батареяларын койгонуна байланыштуу бир аз үйдүн ичи ремонтко муктаж болуп калды деген оюн айтты үй ээси. Бул жакка ОСП. Мына ушундай. Жана 2-нчи этажы деле бар туугандар. Негизинен бул жагынан швейный цех же болбосо квартиранттар үчүн квартиранттар киргизсеңиздер деле болуудай көрүнөт. Андан ары эми айтылбаган эмне маалымат? Айтылбаган бир эле баасы калды окшойт. Бул үйүбүздүн баасы $50,000 сүйлөшүү болот. Ээсинин номерин мен экранга калтырам туугандар. Зона кылып сүйлөшүп көрүңүздөр, сүйлөшүү болот. Анан достор менен, группалар менен бул видеону сиздер бөлүшсөңүздөр, сиздер мага үй ээсине чоң жардам берген болосуздар. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом туугандар. Кийинки чыгарышка чейин саламатта калыңыздар.